Сиздер көрүп турган Оштогу өзгөчө кырдаалдар министрлигиндеги куткаруу кызматынын атайын үйрөтүлгөн иттери. Бир көргөндө сүрдүү, анан дагы сырдуу көрүнүп турат. Алгач 2007-2008 жылдары күчүгүндө келсе, мына мынтип чоң итке айланды. Ал үчүн көп түйшүк тарткан Талант Чеченов бапестеп үйрөтүүгө далай убакыт сарптады. Ал эми бул итке Линда деген ысым да ыйгарылган. Азыр болсо Талант мырзаны мыкты таанайт, жада калса айтылган сөздөрдү да түшүнүп турат. Буну биринчиден bir sözdü постоянно жаныңда жүрсө, айтып, неме кылсаң бул дагычы баарына түшүнөт. Айткан сөзүң уже түшүнүп калат. Кайсы сөздү айтсаң. Ошолорду мээсине жакшы кабыл алат. Кабыл алдырасыз. Кабыл алдырсаң күндө, мисал үчүн, олтур десең, олтур деп кармаган сайын өзү олтура берет. Анан дагы олтур десең уже сиңип калат да мээсинечи. Олтур десең отурат, жат десең жатат, өт десең өтөт. Күндө bir сөздү кайталап турабыз буга, эстен чыкпаш үчүн. Өзгөчө кырдаалдар катталганда бул жайдагы немес овчаркалары алдыңкы сапта. Анткени алар жытты мыкты сезгендиктен куткарууда зор эрдиктерин көрсөтүп келишет. Андан сырткары адамга бат үйрөнгөндүгү, таза кандуулугу менен да айырмаланып турат. Тоолордо карынасында калган жерлерде көп жолу барышкан эми. Көп жолу барушулардын алдыда ушулар жүрөт биринчиден. Ушулардын артынан биз барабыз. Булар жытты жакшы билет да. Үйрөтүлгөн иттердин экинчиси Альфа. Ал эбегейсиз кызмат кылып, баарынын алкышына татыган. 2013 жылы Россиянын граждан альпинист пик Ленинада калып кеткен, декабрда жаңы жыл тоскону барышкан альпинисттер. Ушунда калып кетип, 6 ай 8 айдан кийин тапты Альфа. Ушул Россия гражданын кардын алдында 3 метр кардын алдын түбүндөн таап чыкты. Машыгуулар үчүн атайын жайлар курулган. Күн сайын ар кандай көнүгүүлөрдү жасатып, кооптуу делген ыкмаларды өткөрүшөт. Биздин чыгармачылык топ атайын даярдалган бөлүктө иттердин чыныгы жөндөмүн байкоо максатында көрүнүштөрдү жасалма түрдө жасап көрүүнү эп көрдүк. Урандыда калган жабырлануучуну табуу үчүн ошо Линда өзүнүн кызматын аткарганы турат. Ал үчүн мына ушул урандыда калган жарандын кийиминен гана таанутуу зарыл болуп турат. Ал үчүн ушул кумар бизге жардамга келди. Анда эмесе Линданын иши башталды. Линда ары бери жүгүрүп, жыттап, бир топко жашырылган адамды издөөгө аракеттенди. Ал жертөлөөгө бекилген болчу. Көп жылдык тажрыйбага ээ болгон мына ушул Линда азыр биз тапшырма берген болчубуз. Ошол тапшырманы жайында аткарып чыкты. Болгондо дагы жашырынган жерден табып, кийимине кошо ошол жараныбызды жабырланган түрдө табып чыкты. Учурда 4 ит атайын багылууда. Аларга 3 ирет тамак берилет. Эт боткон негизги тамактарынан. Ошондой эле издөө иттери ар бир бөлүмдүн кызматына жараша болот. Өзгөчө кырдаалдагы даярдалган иттер куткаруучунун жардамы жетпей калганда жабырланган жаранды таап чыгууда жардамга келет. Аны менен бирге сабактар атайын түзүлгөн тартипте уюштурулат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин республика боюнча куткаруу отрядынын мобилдик куткаруу отрядында кинология топтору бар. Ошо кинология топтору булардын күнүмдүк жашоо тиричилигин айтсак, өздөрүнүн күнүмдүк түзүлө турган сабак өтүлүүчү сабактардын жадыбалдары бар. Ошол жадыбалдардын негизинде сабак өтүлөт. Азыр кинологиялык майданды чоңойтуп, иттердин санын көбөйтүү менен эл кызматында болуу алардын башкы максаты. Алдыда аталган жаныбарларды куткаруучу кызматына мыкты деңгээлде үйрөтүп, бөлүктөргө жайылтып берүү негизги аракеттерден. Азыр эми ушул тиешелүү документтерин, тиешелүү немелерди ушул кинологиялык полигонду чоңойтуп, келечекте ушул өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ар бир аскер бөлүктөрүнө, куткаруучуларына ушул иттерди жайылтып беребиз деген максатта турабыз. Үйрөтүлгөн овчаркалардын саламаттыгын кароодагы алдыңкы орунда. Ай сайын ветеринардык көзөмөлдөн өткөрүп турушат. Учурда Альфа, Чипа, Джек, Линданын абалы, ден соолугу ойдогудай. Биздин эми куткаруучу иттердин ден соолугу жанагы өздөрүнүн ай сайын алуучу прививкалары бар. Анан кийин квартал сайын барып текшерип турат ветврачтар. Кыргыз кинология тармагы акырындык менен алга жылууда. Бирок заманбап шарттарга муктаж. Алардын түйшүгү жумушу ат көтөргүс экенин убакыт көрсөтүп келүүдө. Демек, алгылыктуу иштеринде ийгилик каалап, кинологдордун ар тараптан колдоо учур талабы. Улан Момашеров, Эмил Каныбеков, Илимбек Эмилбек уулу, Таң нуру программасы.